20 министр экенсиз. 28 жылдын ичинде 15 министр болуптур. Соңку 2 жыл 4 айдын ичинде 5 министр экенсиз. Ошол 20 министрдин баарына президент мектептеги ата-энеден акча чогултууну токтотуңуз дегенде бүгүн токтотобуз дейт. Бүгүн токтотобуз дейт. Кече сиз дагы токтотобуз дептирсиз. Кант деп айтыңызчы. Bir маселени 4 багытка бөлсөк, президент мынтип айтты. Мектептерде жана чарбалык инвентарь деп коет. Жууп тазалаганга кете турган бор, швабра, тряпкалары. Орточосунан 50 000 сом кетет экен bir жылга. Президент мен өзүм фондусам берем деди. Эсептеп чыктык. Негизинен эң татаал райондорго, бул албетте билесиздер Баткен, Нарынга, анан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, муну Акылбек Сөнбаевдин эсеби боюнча 220 000 ашык үй бүлө, таптакыр ошол үчөөнөн бошотолду деп атабыз. Биринчи күнү бул боюнча мен президентке өзүмдүн баяндамамды жөнөтөм, азыр даярдап атышат. Экинчи багытта статьяда каралбаган жагдайлар бар. Кароолчуга төлөш керек, мектептин коопсуздугу бар. Мектепке инвентарь алабыз деп атат, жаңы доска алабыз деп атышат. Үчүнчү кээ бирөөлөр кошумча тамак жана башталгычка тамак ашка кошумча берели, сапаттуу ичсин дегендер бар. Аларды ушул суммадан ашырбашыңар керек деген квотаны коюп, бирок аны ата-энелер ассоциациясы, айылдык кеңештин депутаттары, айылдык коомчулук, мугалимдер чогуу контролдошо да, биз ошонун порталга киргизип, ал дайым электрондук болот, канча акча түштү, ким кетти, кимден түшөт ал акча? Ошого ыктыярдуу түрдө айылдык мектептер макул болгон сумма. Кечиресиз, токтоңуз. Сиз депутат катары эле сүйлөп атасыз. Ыктыярдуу деген бар эле ыктыярдуу берип атат да. Мындай да, сиз абдан жакшы билесиз, статьяда каралбаган бюджеттер бар. Аны кантип мектептин директори чече алат? Кароолчуга жок болсо, силер аны бюджеттен карап бербесеңер, мектепти ким кайтарыш керек? Жок, силер сурагыла да. Суранып, сиз айтканда 31 жыл суранып келип ала албаган, бүгүн аларыма күмөнүм бар. Өкмөт суранган бюджетти мен бекитпей койгон парламентти көрө элекмин. Макул сурана аладык мен сынбайчы. Сиз бир жолку бир мисал келтириңизчи, өкмөт бюджет сурады, парламент колдобой койду деп. Барбы ушул 32 жылдын тарыхында? Мен сиздерге биринчи жолу келип атам өкмөттүн атынан. Жок, мына ушинтип башталат. Акырын башталат. Мына эми азыр айттыңыз, ыктыяры менен төлөсө. Жок, ата-энелер макул болуш керек да ошого. Макул да бүт бар. Макул болбогонуна, макул болбосо баласын кызын чыгарып коет да ишке. Мында кылып сөз менен ойнобой калады. Калп сүйлөбөй келет. Бизде граждандык коом мына. Айылдык кеңештин депутаттары деген бар. Мен окуп калдым. Мектептеги ушул акча жыйнаган токтотуңуз деп бүгүн токтотом дегендей болгондой жоопту уктум да, мен окудум. Мен сиздин суроого үчүнчүсүн да толук жооп берип коеюн. Үчүнчүсү өнүгүүгө кетсе деп атабыз. Себеби Ысыкөлдө фондусу бар, Нарында Кумтөрдөн түшкөн фонд бар, Жалал Абадта, Аксы, Чаткалда Алтын кени бар, Чүйдө Алтын кени бар, жер үй бар. Ошолордон ашып кетсе bir жылга, жана сиз айткан, экөөбүз айткан кароолчуга тамак ашка кошумча берүү үчүн жана инвентарь алыш үчүн 3-5 миллион сом кетет экен. Биз ошолордон сураналы деп атабыз. Суранбагыла силер, мыйзам жолу менен киргизгиле. Жок, ошон сураналы деп атабыз. Макул, сиз министр экенсиз, 20-чы, сизге ушундайга барат экен. 21-чиси келсе эмне болот? Баары мыйзам менен болуш керек. Мыйзам менен тыюу салыныш керек. Мына биз азыр мугалимдердин саясий кампанияларга чакыруусуна тыюу салдык. Шайлоо, референдум дегенде мугалимдерди көчөгө кууп чыкканга тыюу салдык. Ошол берене менен. Ушул сыяктуу ата-энеден акча жыйноо ар кандай шылтоо менен табылат ал. Анан айтасыз өз эрки менен бир тыйын бербейт бирөө. Баласын же кызын тургузуп коюп, класстын алдында уят кыласыңар. Ыйлайт. Келип анан атасын кыйнайт, апасын кыйнайт. Бер, жалгыз калыптырмын деп. Ушуну кантип тыясыз деген маселе коюп атам мен. Мен негизин айттым, президент айткан маселе финансы чечсе, 1 сентябрга карата жанагы 3 маселени тыя алабыз.
биринчиден эң татаал чек арага жакын жайгашкан аймактарда таптакыр жокко чыгат жана үчөөнө чогултуу боюнча. Экинчи кедей үй бүлөлөргө жардамга муктаж үй бүлөгө такыр жогултуу. Бөлөгү финансылык булагы жок турса мен эч убада бере албайм ага. Мына ушундай болуш керек да, мен убада бере албайм деш керек анда. Себеби 2 айдан кийин эле жолугабыз кайра. Анан Мадумаров 10 жылдан бери баллон системасынан кайтып, совет системасына кирели деп жарыя салып